Mende mындай төмөндөгү суроо эле, мен атам өтүп кетти эле. Арты кайрылуу болсун. Анан ошого эстелик кылып атканбыз. Ошону сурайын дедим эле. Эстелик кылып эмне кыласыңар мисалы үчүн? Таш коесуңарбы? Мында бир плита бар экен, плита менен коюп. Сүрөтүн чегип, анан жазып, батын жазып. Ошону кандай кылсак деп сурайын деп аткам, сүрөтүн ошо койбой эле коебуз го. Эстеликтин чоңдугу кандай? Бийиктиги 1.60, туурасы да бир 50-55. Ал болбойт таксырым. Ал болбойт, туура эмес. Ал арам, шариатта эстелик койгонго тыюу салынат. Бирок ошол кабыр жоголуп кетпесин деп, жерге жана казык кагып, ушу китепте болгон нерсеге номер коюп, атын жазып сайып койсоңор, эстеп турабыз десеңер бир жөн. Андан ашык болот. Эстелик антип курулбайт, мындай бир жакшы китептерди сатып алып, мына ислам негиздери дегенди. Ушундан таратсаңыз эстелик болот, урматтуу бир тууганым, окуган сайын сооп жетип турат. Анан тияка койгон эстелигиңерге карга конуп, карга чычкандан башка эч кандай пайдасы деле жок болот, зыян эле. Ысырап, арам болуп эсептелет. Ал туура эмес. Өлгөндөргө эстелик, тирүүлөрдүн окулган Куран, кылынган жакшы иштердин сооптору болот. Ошол кеткен тыйынга силер ошол же жетим жесирдин үйүнө көмүр түшүрүп берсеңер, же бир саан уй алып берсеңер, же 3 коз алып коросуна киргизип берсеңер, мына ушул чоңураак эстелик, чоңураак сооп болуп эсептелет. Антип койгон туура эмес. Шариат боюнча бул нерсеге урматтуу бир тууганым тыюу салынат.